Масура Кандыбаева 68 жашта. Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациясы энелер үчүн уюштурган майрамга келген. Ар жылы Масура эне жашаган айылда кезеги менен энелер райондук деңгээлде өткөн майрамдарга катышып келет. Бул күн энелер үчүн өзгөчө майрам экендигин билдирет. Эне бул бүт дүйнөнүн тиреги десек да болот. Анткени эненин жүрөгү эч качан жаман нерселерди кабыл албайт. Ар дайым дүйнөдө жакшылык болсун дейт. Ар дайым адамдар үчүн бүт мамлекет, бүт дүйнө жүзү үчүн жалаң тынчтыкты, биримдикти каалайт. Энелер дайыма сый урматтын үстүндө жүрсүн, дүйнөдө тынчтык болсун, эч качан согуш болбосун, октун үнүн эч ким укпасын, ар дайым элибизде, журтубузда тынччылык болсун. Күнүмдүк тиричиликтен бошоп, майрамга келген энелердин ичинде Калипа Эсеналиева да бар. Эне даңкы медалинин ээси 72 жашта. Ак элечек кийип, майрамдык маанай менен уюштурулган иш-чарага келип, апалар менен баарлашууга мүмкүнчүлүк алганына кубанычта. Бүгүнкү энелердин майрамында баардык дүйнөдөгү энелердин майрамы менен куттуктайм. Алар ден соолукта болуп, узак өмүр сүрүшсүн деп, аркабыздагы урпактарыбызда бизге окшогон эр азамат, жакшы эне, мээримдүү эне, балдарын жакшы тарбиялаган эне болсун деп каалап кетет элем. Дүйнөдө күн ачык болсун, согуш болбосун, эч энелер жаман сөздөрдү, кырсыктардан алыс болсун деп тилеп кетер элем. Жыл сайын Бакай Ата районундагы майрамдык салтанатка апалар кезеги менен чакырылып турат. Райондо жалпы 9 айыл өкмөт болсо, алардын ар бирине энелер күнүн белгилөө тапшырмасы берилген. Энелерге ыраазычылык билдирип, энелердин ушу 1 айлык жарыяланган ушу майрамдык иш-чарага ушу баарыбыз ушундай бир жакшынакай жылуу мамиле менен, түз көз менен көз караш кылып, энелерди чакырып, сыйлап, ак батасын алсак, биз өнүгө тилек. Кыргыз элинде тынчтык, аманчылык болсун, дайыма ушундай апаларыбыз төрдүн көркү болуп, ак батаны берип жүрө берсин. Энелер күнүнө арналган иш-чарада маданият кызматкерлеринин концерттик программасын тартууласа, өз ишинин мыктылары аныкталып, энелерге даанышман, дат кайым төш белгилери тапшырылды. Иш-чарага Талас айымдары коомдук уюмунун жетекчиси Махабат Акмат кызы да катышып, быйылкы окуу жылында алтын сертификатка Бакай Ата районунан жетишкен окуучунун апасына жана райондогу эң жаш баатыр энеге атайын сыйлыктарды тапшырды. Энелер күнүнө арналган иш-чаранын соңунда ар бир апага белектер берилди. Бегайма Сымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Бакай Ата району.